Ассаламу алейкум, сүйікті көршілер. Жалпыңыздарга сүйінішті хабарыбыз бар. Себеп дегенде Фрунзе ТВ каналында буюрса жаңы долбоор старталып атат. Бул долбоордо эч кандай скандал, интрига жана эч кандай жылдыздардын жашоосу жок. Болгондугунан сиздерге жакшы бир маалымат, анча-мынча фактыларды билип коюуга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Жана аны менен биргеликте чектелбестен бизде мондай сонун акчалайдай байгелер бар. Ушуларды биздин мекендештерибизге таратканга акырындык менен өтмөкчүбүз. Долбоордун шарты өтө жөпчөнөкөй. Биз көчөдө өтүп бараткан адамдарды токтотобуз жана аларга 7 суроо беребиз. Ал суроолор бир гана Кыргызстан менен чектелбей, дүйнө жүзүндөгү кызыктуу фактылар, тарых жана маданиятка тиешелүү болот. Эгерде 7 суроонун баарына туп-туура жооп бере турган болсо, анда 1000 сом байгелей алынат. Ал эми анча-мынча суроолорго жооп бере албай калса дагы, жок дегенде 100 сомдон баштап 500 сомго чейинки белектерди алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Достор, ал эми сиздер бир гана көрүүчү болбостон катышуучу болуп да көрсөңүздөр болот. Тактап айта турган болсок, бизде мынакей ылдыйда комментарийге 7 суроо бекитип койдук. Ошол 7 суроого ким биринчи жооп берген болсо, мынакей биздин катышуучуларыбызга тапшырып жаткан Феникс китеби Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калемине таандык болгон. Ушул китепти сиздерге да тапшырмакчыбыз. Шарттар өтө жөпчөнөкөй, интернеттин жардамын колдонбойбуз. Болгондугана 7 суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз. Ким туп-туура жоопту берген болсо, анда ушул китепти албетте тапшырмакчыбыз. Бул китепте өзүңүздөргө керектүү болгон мотивация жана жашооңуздарда болгон анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңе билүүгө үйрөтө турган эң бир сонун пособие десек болот. Себеп дегенде автор өзүнүн башынан өткөн баардык окуяларды бул жерде чагылдырган экен. Мен өзүм окуп көрдүм, мага жакты, сиздерге да кеңеш бермекчимин. Жана эң башкысы, бул китеп 50 миңден ашык тиражда чыккан болчу. Кыргызстандын аймагында баардык китептер сатылып, акыркы калган 500 китепти биздин каналыбызга тапшырды. Биздин каналыбыздын көрүүчүлөрүнө бекер ыйгаруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берди. Ошон үчүн бул китепти алабыз десеңиздер, албетте ылдыйда комментарийлерге суроолорго туп-туура жооп берсеңиздер, сиз алмакчыбыз. Анда эмесе, чамдаңыздар. Саламатсызбы, атыңыз ким? Айзада атым. Эрлан. Чыңгыз, Белек, Калыча. Муктар, Айнура. Кылмбек, Баймырза. Айзада же, шарт өтө жөпчөнөкөй. Сизге жалпысынан 7 суроо беребиз. Ошол 7 суроонун 7-өөнө тең туура жооп берсеңиз 1000 сом аласыз. Аябай жакшы экен. Жакшы, жакты. Бирок суроолор зор, ошон үчүн баарына туура жооп бере аласызбы деген күмөнүбүз бар. Ошон үчүн анча-мынча суроолорго жооп бере албасаңыз кайгырбайсыз. Агаларга деле бар. Тактап айта турган болсок, 1 жана 2 туура жооп берген болсоңуз, силерге каршы эчтеке албайсыз. 3 суроого туура жооп берсеңиз 100 сом аласыз. 4кө 200, 5ке 300, анан эң кызыктысы 6га 500. Анан 7-өөнө тең туп-туура тапсаңыз 1000 сом аласыз. Андан сырткары 4 суроодон өйдө жооп берген болсоңуз, анда мондай сонун сизге китеп ыйгарганга дап даярбыз. Даярсызбы? Даярмын. Биринчи суроо, Насирдин Исанов ким болгон? Кайталап коесузбу? Насирдин Исанов ким болгон? Актер болгон. Насирдин Исанов. Билбейт экен. Насирдин Исанов вроде жазуучу болгонго. Кыргыздын Саясатчы. саятчысы эң билимдүү, эң жогорку саятчысы болгон. Ага, элеген кызматы кандай болчу? Жогорку кеңеште отурчу, мен билгенден. Жакшы багытта келатсыз, бирок тек каршы биринчи премьер-министр болгон экен Кыргызстандын. Насирдин Исанов Кыргыз Республикасынын Акаевдин убагындагы премьер-министри болчу. Туп-туура. Премьер-министр. Премьер-министр канчанчы премьер-министр болгон? По-моему, экинчи. Жакында атасыз байке. Биринчи. Насирдин Исанов бул Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан иштеген неме болгон, инсандардын бири болгон бул. Так маалымат, кайсыл должностто болгон? Кайсыл? Архитектура жагында. Архитектурадабы? Насирдин Исанов билбейт экенмин аны. Акын. Акынбы? Жазуучу. Токто. Насирдин Исанов деген өзүнүн оокаттык болот, коомдук ишмер болгон. Ошол анан Кыргызстанда биринчи вице-премьер-министр болгон. Талапкерин койгон. Эмеге анан аны ошо эмени сунуш кылганда ушул жакта иштеп калган. Экинчи суроо, Кыргызстанда канча район бар? Кыргызстанда 40. Жакындадыңыз, бирок бир аз туура эмес. Отуз сегиз. Билбейм аны. Uganda bir. Район бу. Ой, билбейт экенмин ушу. 44. Туура.
ичилик уктум эле жок. Айта албайм. Райондорду билбейм. Оюңузга келген айтып бериңиз. 60 жок. Ну, күдүктүү. Билбеймки. Эми билбейм. 4 район болушу керек эле. Канча район? 4. 4төн 1 топ көп. Канча болушу мүмкүн билбейт экенмин. Общий Кыргызстандабы? Общий Кыргызстан боюнча канча район? Билбейт экенмин. Кыргыз Республикасынын гимнин кайсы композиторлор жазган? Сыдыков. Сөзүн жазган. Жалил Сыдыков. Композиторлор ким болгон? Композиторлор. Ким эле? Билбейт кесе? Билбейм, алкышы. Аны да билбейсизби? Кете берейин. Отырсыз, балким может калгандарга туура жооп берип коесуз. Давлесов, Насыр Давлесов. Экөө азыр. Элизом кемит коесуз макул, бирок жакшы келатканыңыз үчүн айтып коеюн. Калым Албасанов. Жок, айта албайм. Насыр Давлесов. Насыр Давлесов, анан да бирөөсү жок. Калым Албасанов. Анан Кулуев. Тилекке каршы ушул жактан катылып кетти. Да, бери ойлонуп көрүңүз. Насыр Давлесов. Насыр Давлесов туура. Аны да билбейт экенмин. Унутуп калдым, эстен чыгып кетти. Кыргыз Республикасы. Өткөнбүз. Эки инсан композиторлор ушулар музыкасын жазышкан. 5-суроо Орус драм театры, мынакей жакын жайгашкан. Кайсы белгилүү инсандын аты ыйгарылган? Билбейт. Орус драм театры. Орус драм театры. Бул жерде жайгашкан. Чыңгыз Айтматов. Намнерде. Туура. Билбейм. Чыңгыз Айтматов да. Орус драм театры. Билбейм. Чыңгыз Айтматовдун. Кыргызстандан биринчи чыккан космонавт. Салижан Шарипов. Туура. Эсте жок. Билбейм анда. Билбейт кесе. Жана өзбек балалар эле ким эле? Өзбек бала. Менин жердешим өзгөнү жалаттырып. Жок. Атын эсте албайсызбы? Эстей албайм. Билем, бирок унутуп калдым уже. Салижан. Салижан ким эле? Чапаров. Жок. Салижан Шарипов. Азаматсыз. Насир Шарипов. Шарипов аты? Шарипов. Сөйдөн башка. Эмес. Салимжан. Салижан Шарипов туура. Салижан Шарипов. Туура. Биринчи космонавт Кыргызстанданбы? Аны да чын билбейм мен. Такыр билбейм. Кыргызстандан чыккан биринчи космонавт. Билбейт экенмин. Кыргыз тили майрамы кайсыл күнү белгиленет? Кыргыз тили майрамы 23-сентябрь. Билбейсиз? 31-чи. Марттын канчасы эле? 23-сентябрь экен. Сентябрдын 20-ларында да. 20. Бизге так жооп керек. 20. Анда жума эмес, а? Жок. 21 деген вариант. Тилекке каршы бир аз турабыз. 23-сентябрь. Сентябрь айында. Сентябрдын 20. 25-inde, 22-inde. Так, 22 сентябрь.
22-сиби? 21 жок, 23 сентябрь. 23 э? Туура. Кыргыз тил майрамыбы? Уят ай, чын билбейт экенмин. Сентябрь айы кайсы чысла болот? Билем. Жана СССРдин биринчи президенти ким болгон? Горбачев. Туура. Birinci prezidenti. SSR'in birinci prezidenti. Revolüsyonun bilbeytken Bilbeyim. Бакиев. СССРдин. СССР'дын да. Горбачев. Бара келди. Birinci prezidenti neme? Stalin'di. Сталин ген секретарь болгон. А президент? Neme prezidenti neme? Так. Борис. Ал уже Россияны калды. СССРдин биринчи президенти? СССРдин биринчи президенти. СССР эми СССР болгондо эме да Брежнев. Жок эме Горбачев. Горбачев биринчи жана акыркы президент болгон э? СССР'де президент деген Биринчи жана акыркы деп коеюн. биринчи жана акыркы Горбачев болушу мүмкүн. Туура. Горбачев. СССРдин биринчи президенти неме болгон? Общий Кыргыз Республикасынагы. Жок, СССР. СССРдинби? Биринчи президенти. Бир топ убакыт ген секретарлар башкарып келген, андан кийин бир убакта президент башкарып калган СССРди. Ленин беже. Ошону менен сиз 7 суроонун 6-осуна туура жооп бердиңиз. И сизге убадан кылынгандай эле отуруңуз. 500 сом менен гана чектелбейсиз жана мондай бир сонун бир китеп, ушундай салкында отуруп окуп койсоңуз болот. Бул Феникс аттуу чыгарма биздин белгилүү жазуучу, саясатчы Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калемине таандык. Бул жерде жашоого керектүү деген эң бир сонун кеңештер бар, ошону окуп коесуз деп ишенебиз. Мухтар аке, чоң рахмат. Кут болсун. Жалпысынан 2 туура жооп бердиңиз. Тилекке каршы байге элешпей калдыңыз, бирок сиз биздин эң алгачкы чыгарылыштын биринчи катышуучусу болуп аткан үчүн сизге канчада ушул белекти тапшырып коелу. Бул сизге каалуу болсун. Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калемине таандык болгон Феникс аттуу китеби. Бул жерде өзүңүзгө бир сонун дем аласыз, мотивация аласыз жана жашоодо болгон анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңе билгенди билесиз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Тилекке каршы бир эле туура жооп болуп калды. Ошон үчүн акчалай байге сизге берилбей калат экен. Бирок катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Анча-мынча нерселерди билип алдыңыздарбы өзүңүз үчүн? Ооба. Эми унутпаңыз. Буюрса дагы кийинки чыгарылыштарда сизди күтөбүз даярданып. Тилекке каршы бир эле туура жооп болуп калды, бирок ага карабастан эжеке сизге жакшы бир мындай китеп тапшырып коелу, белек катары. Бул Феникс. Жок эже, эми бул сизге бул жерде отуруп клиенттер жок учурунда отуруп окуп койгонго. Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетовдун калемине таандык. Буюрса бул жерде көп жашоого пайдалуу кеңештер, аны менен биргеликте мотивациялчу жерлери бар. Чоң рахмат эжеке. Так, 1 2 3 туура жооп бар экен. Ошон үчүн Ошбой аке, сизге 1000 сом байгебизди тапшырып коелу. Жана аке, алып коюңуз. Суроолор оор болду. Суроолор оор болду. Оор деле эмес, кээрлерин билбегениң да бар экен, анан кээрлер унутуп калат экенсиң. Ошондой микрофон, анан камераны сүрүп алып, балким кериктерди унутуп калгандыр. Таза отуруп анын баарын билчим дейт болуш керексиз. Бирок чын-чынында келгенде бир чети жеңил көрүнгөн менен аябай эле оор суроолор болду. Качканыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге дагы буюрса кийинки эфирлерде ийгилик тийиз. Балким дагы кезип калабыз. Айнур эжеке, бир чети жакшы көрсөткүч, бирок бир чети 3 суроону тең билген экенсиз, так жооп бере албай калдыңыз, Ошон үчүн Эми билим деп дейсиң да, анан внезапно суроого жооп берип калганда бар касал деп кетсиң да. Мен көптөн бери суроо жооп болбой эле азыр ойлорумда башка жакта турганда. долбоор жактыбы? Ооба, жакшы. Бул менен биз жалпы көрүүчүлөр ушундай билип эле жүргөн факттарды же жаңыртып коюш үчүн, же билбей жүргөн болсо билип алыш үчүн чыгарып жатканын түшүнөбүз. Негизи жакшы. Убада кылынгандай эле мынакей 5 суроого туура жооп катары 300 сом байге,
Анан сизге мындай сонун Феникс аттуу китепти тапшырабыз. Бул китепти окуп койсоңуз жашоодо анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңүүнү жана өзүңүзгө бир өзгөчө мотивацияланганга жардам берет. Себеби Кылычы Самамбетов аттуу айыбыз өзүнүн башынан өткөн кыйынчылыктарын баарын ушул жерге чагылдырган экен жана анын баарын кантип жеңгендери айтып өткөн экен. Ошон үчүн окуп өзүңүзгө бир кошумча да билим алабыз деген ишеничебиз. Чоң рахмат катышканыңыз үчүн. Рахмат силерге дагы. Ооба, капыстан эс алып отурганда суроолорго жооп бериш аябай эле кызык болуп экен. Мейли, рахмат. Чоң рахмат. Тилекке каршы бир эле тураа жооп болуп калды. Бирок аябай күттүңүз эле. Сизге терең ыраазычылык, Кылымбек. Балким кийинки чыгарылыштарга катышып, андан утуп каларсыз, Макул. Чоң рахмат. Тилекке каршы тураа жооп бере албагыз, бирок кайгырбаңыз. Мейли, чоң рахмат. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин Бишкек шаарыбызда болгон сурамжылоонун натыйжасында көпчүлүк басымдуу бөлүк биздин мекендештерибиз ушул маалыматтарды билбейт экен, билсе да унутуп калышкан экенин көрдүк. Бирок анча мынчасы жакшы, 5-6дан суроого туура жооп берип атты. Бул албетте кубандырат. Жана эң башкысы, жооп бере алдыбы, жооп бере алган жокпу? Эң негизгиси бул жерде эч ким утулган жок деп айтсак болот. Себеп дегенде жок дегенде биз билим берип жатабыз. Ошол билимди билип калдыңыздар. Буюрса, ошол фактыларды билбей жүргөн болсоңуздар эми билип жүрөсүздөр. Жана мындан нарда кызыктуу суроолор менен биз ушинтип акчаларды ойнотконду уланта бермекчибиз. Бул билип кой долбоорунун эң алгачкы чыгарылышы болду. Анан сиздер катышам десеңиздер, дагы бир жолу эскертип коеюн. Ылдыйда турган 7 суроого туура жооп берсеңиздер, биз ойнотуп жаткан Феникс китебин өзүңүздөр жеңип алсаңыздар болот. Аны өз колубуз менен тапшырмакчыбыз. Ошондуктан 7 суроого туура жооп бергенге аракет кылыңыздар. Анан эң башкысы кийинкилерден баштап китеп менен биргеликте акчаларды да ойнотолу деп чечтик. Ошон үчүн кийинки чыгарылышты биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө коңгуроону басып коюңуздар. Себеп дегенде биринчи болуп кирсеңиздер, 7 суроого биринчи болуп жооп бергенге мүмкүнчүлүк аласыздар. Ошон үчүн жамдаңыздар. Бул болсо Фрунзе ТВ каналы болду. Мен Элдос Аскарбеков жана биздин буйруса жаңы долбоорубуз ийгиликтүү болот деген ишеничтебиз. Сөзсүз түрдө жаккан болсо лайк басып, каналга атталып коюңуздар. Көрүшкөнчө достор.